Эмиль Эсеналиевдин катталуучулары 1 миллионго жетти. Актер жана сценарист тамашоочу Эмиль Эсеналиев өзүнүн Instagram баракчасына 1 миллион катталуучу топтоду. Негизинен Чала Спортик деген ысым менен таанымал болгон актер өзүнүн баракчасына кыскача күлкүлүү роликтерди жарыялап турат. Ал бир катар кыргыз тасмаларында роль аткарып келет. Эсеналиев Көк бөрү жана Апамды издеп 2 тасмаларынан соң популярдукка ээ болду. Акыркы учурларда актер Саязбек деп аталган каармандын образы менен кыскача роликтерди жарыялоодо. Маалымат булагы Заман Чекиткеji. Айдана Дека кичинекей балдар үчүн би тобун ачты. Ырчы Айдана Дека 3 жаштан 7 жашка чейинки балдары би студиясына кабыл алат. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Бала кезимден эле бийлегенди аябай жакшы көрөм. Дайыма өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп жана ар дайым кичинекей балдарга үйрөткүм келчү. Ошондуктан студент болуп жүргөн кезимде эле бала бакчада хореограф болуп 3 жыл иштедим. Бул менен өмүрүмдөгү эң сонун күндөр болду. Мен биден сабак берген балдарды азыр да абдан сагынам. Буга чейин менин студиямда балдар тобу жок болчу. Эми балдар тобу расмий ачылганын зор кубаны менен жарыялайм. Эртең 16 ноябрда 3 жаштан 7 жашка чейинки бардык балдарды студиямда күтөм деп билдирди ырчы. Ырчыга балдардын алып барууну калаган ата-энелер кеңири маалымат менен анын социалдык баракчасынан таанышса болот. Эскерте кетсек, Айдана Дека 1996 жылы 5 октябрда туулган. Алгач элге Аппагым, Кыздын сыры, Бактым аттуулары менен таанылган. 2010 жылдын март айында ырчы Алаз Акимовго турмушка чыккан. Маалымат булагы Заман Чекиткеji. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.